Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарды ютубтан көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Бүгүнкү видеодо Владимир Владимирович Путиндин кол койгон эки мыйзамы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ошондой эле ВНЖ жана ЕВРП алган, ошондой эле патент менен иштеген Россиядагы мигранттар боюнча чыккан жаңы закон боюнча да айтып бермекчимин. Ошону менен бирге, урматтуу мекендештер, самозванец боюнча жана элдерден келген суроолор, ошондой эле Telegram боюнча дагы бүгүн видеонун аягына чейин сиздер менен сүйлөшмөкчүбүз. Андыктан мен ойлойм, бул видеого лайк басып, биздин каналга подписаться болуп, жана ошондой эле ушул видеону башка мекендештер менен таратып коесуздар деп ойлойм. Себеби бүгүнкү видеодо дагы мекендештер үчүн аябай пайдалуу маалыматтар болмокчу. Баса маскамы чечтим, ден соолугум Кудайга шүгүр жакшы. Мына мурунку видеолордо мага ден соолук каалап комментарий калтырган баардык мекендештерге ыраазычылык билдирем. Мына сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин батаңыздар менен, Кудай буйруса, алдыңыздарга бүгүн ушундай эфирде мындай маскасы жок чыгып отурам. Баарыңыздарга дагы бул жолу рахмат. Эми урматтуу мекендештер, азыр аркамда фон эмнени чыгармакчымын. Сиздерге как сайт. Так, компоновка. Мен чыктымбы? Чыктым окшойт, а? Всё. Урматтуу мекендештер, Владимир Владимирович Путин 23 мартта, ошол 23 мартта чыккан маалыматка караганда, Владимир Владимирович Путин маанилүү мыйзамга кол койду. Ал мыйзамга ылайык, урматтуу мекендештер, Орусиянын куралдуу күчтөрү менен контракт түзүп кызмат өткөрүп жаткан иностранецтерге, чет элдиктерге, мигранттарды выдворение кылууга запрет деген мыйзамга кол койду. Бул мыйзамдын кабыл алганынын себеби, урматтуу мекендештер, Кыргызстанда жана Өзбекстанда 2-3 жолу случай болду. Ошол Россиянын атынан Украинада согушуп барган, согушка катышкан биздин мекендештерди, мигранттарды Кыргызстанда сот жогуна тартып, түрмөгө кесилип кетти. Мына ушул учурлардан кийин орус өкмөтү ушундай Россиянын ФМСны, айтканда МВДны, ошол согушка контракт түзгөн чет элдик атууларды выдворение кылууга запрет койду. То есть эми аларды запрет кылбайт. Эми нарушение болуп кала турган болсо 100 сааттан 200 саатка чейин обязательный иштерге, коомдук иштерге тартылмакчы. Мына ушундай, жана ошондой эле Азербайжанда өзүнчө билдирүү таратты. Азербайжандын бийлигинин тараткан билдирүүсүнө караганда, Азербайжандын атуулдары Россиянын атынан же Украинанын атынан ошол Украина тарапта согушка катыша турган болсо, өмүр бою эрктен ажыратуу боюнча дагы өзүнүн чечимдерин чыгарган. Мына ошол чечимдерге байланыштуу Владимир Владимирович Путин жаңы мыйзамга кол койду. Эми согушка катышкан мекендештер, мигранттар Россиядан выдворение болбойт. Путин дагы бир мыйзамга кол койду. Ал мыйзамга ылайык 1 апрелден тартып Россиянын территориясынан ЕАЭСке, мисалы үчүн, Армения, Кыргызстан, Казакстан, Белоруссия мамлекеттерине Россиядан акча алып чыгып кетүү, наличными 100 000 доллардын эквивалентин алып чыгып кетүүгө запрет коюп атат. Мындай айтканда, 100 000 доллардан ашык наличными биздин кыргызстандык мекендештерби, Россиянын мекендештерби эч ким алып чыгып кете албайт. Бул чаранын максаты Орусия өзүнүн финансылык стабилдүүлүгүн сактап калыш үчүн, өзүнүн ички экономикасын, ички рыногун сакташ үчүн ушундай кадамдарга барып жатат. Россияда баарыбыздын кабарыбыз бар. Азыр ошол специальная военная операция деп жана СВО деп Россияда жүрүп жатат, жана көптөгөн финансылык каражаттар ошол жака кетип жатат. Ошону менен бирге Россиядан акыркы убакта физисо тарабынан көптөгөн алтындар, ошондой эле көптөгөн акчалар наличными чыгарылып кетип жатканын байкап, азыр 1 апрелден баштап ошол 100 000 доллардан ашык Россиядан алып чыгып кетүүгө запрет коюп жатат. Мен ойлойм, бул маалымат биздин обычный жөнөкөй иштеген мигранттар үчүн андай тиешеси жок. Бирок Россияда биздин кыргызстандык паспорт алган, Россиянын гражданствосын алган, бирок кыргызстандык биздин мекендештер, активдүү бизнес кылган мекендештер бар. Оборотуна 100 000 доллар, 200 000 доллар, 300 000 долларга чейин жеткизгендер бар. Мына ушул мекендештер үчүн мен ойлойм, бул маалымат аябай актуалдуу. Мен баардык ошол бизнес менен заниматься эткен мекендештерге дагы учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Сөзсүз түрдө юристтер аркылуу мына ушул мыйзамды тактап, маалымат алып алыңыздар да Россиядан алып чыгып кетатканда акчаңарды ошондой маалымат алып, анан алып чыгыңыздар. Себеби
конфискация кылып коюшу мүмкүн акчанын бир бөлүгүн. Эгер Россиядан алып чыгып баратканда там $100 000 ашык боло турган болсо, өтө көп суммада акча боло турган болсо, анда кайсыл картадан кайсыл счеттон снимать этилгендиги тууралуу маалымат жана ошондой эле орус өкмөтү өзүнчө дагы бир башка документтерди талап кылышы мүмкүн. Бирок кайсыл документтер экени тилекке каршы азыр айтылбай жатат. Бирок дагы бир кошумча документтер кошулуп калышы мүмкүн акчанын пайда болуп келүү тарыхы боюнча. Ошону менен бирге кайсыл кайсыл аэропорттордо мына ушул исключение болот деген жерлер бар экен да. Ток, кечиресиздер. 1 майдан баштап 100 граммдан ашык алтын куймаларын алып чыгып кетүүгө дагы орус өкмөтү запрет койду. То есть 100 граммдан ашык алтын куймалары, 100 граммдан ашык там сөйкө болсо, там ожерелье аңар болсо, ага тиешеси жок. Бул алтын куймаларына гана тиешелүү. Бирок исключение болот дейт. Исключение ошол Москванын 3 чоң аэропортуна: Шереметьево, Домодедово, Внуково 3 аэропортто жана Владивостоктун Кневичи аэропортторунда ошол дополнительный кошумча документтерди алып алсаңыздар, бул суммадан көбүрөөк жана көбүрөөк алтындарды чыгарып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Бирок алтын акчанын пайда болуп келүү, активдердин пайда болуу тарыктарын, алар тууралуу документтерди алып алышыңыздар керек. Баардык кыргызстандык ошол бизнесмендерди Россиядагы, мисалы үчүн Wildberries'те иштеген биздин мекендештерибиз бар көптөгөн. Алардын обороты аябай жакшы доход алган мекендештер бар. Баардыгыңыздарга мен жаңылык катары азыр айтып атам. Бул мен мыйзамды толук талдап атканым жок, бирок маалымат катары мен азыр үстүктөн маалымат бердим. Ушундай запреттер болот. Ошондуктан сыртка акча чыгарып кетүүдө юристтер менен кеңеш алыңыздар. Так, урматтуу мекендештер, ушул жерде кошумчалап айтып кетейин. Телеграм боюнча да маалымат берип кетейин. Телеграм 1 апрелден баштап запрет болот деген маалымат көптөн бери чыгып келет. Чынында бул маалымат чындыкка дал келет. Роскомнадзор өзүнүн маалыматын берди, таратты. Жаап коюшу толук мүмкүн. Бирок акыркы убактарда Телеграмды запрет кылуу боюнча, бул такталбаган маалымат, Телеграмды запрет кылуу боюнча идея, проект мындай айтканда провал болду деген маалыматтар келип атат. Кээ бир чиновниктер орус өкмөтүнүн жакында иштен кол жууп, бирок ошол Телеграмды бүтүндөй запрет кылуу бир аз артка жылып жатат. Жана такталбаган маалыматтарга караганда, аналитиктердин жазгандарына караганда, сентябрдан баштап күз убагында Телеграм боюнча акыркы чекит коюлмакчы. Бирок көбүнчөсү мындай маалыматтарга караганда Телеграм жабылбай калышы деле мүмкүн. Ошондуктан мен азыр көрүп турган мекендештер, силер эч кабатыруу болбосоңуздар болот. YouTube'дан көрүп турган мекендештер, себеби YouTube'ду көрүп жаткан болсоңор Россия территориясынан, значит силерде VPN бар. VPN аркылуу Телеграмга да кирсеңер болот, Инстаграмга да кирсеңер болот. Жана жана YouTube'дан да көрсөп биздин баракчалардан бизден маалымат алып турсаңыздар болот. Ошондой эле мен ушул видеону Рутуб эмнесине да бүгүн биринчи болуп чыгарайын деп атам. Ушул видео биринчи болуп Рутуб орус соц тармагына дагы чыкмакчы. Рутуб аркылуу бизде эч кандай глюк, эч кандай загрузка жок. Кеңири свободно көрсөңүздөр болот. Телеграм боюнча мен Телеграмды негизи башында ачканыбызда Телеграм бизде эң главный биздин центрибиз болгон, центр маалымат болгон, маалымат берүүчү. Жана азыркы учурда ошондой бойдон калууда. Мен 1 апрелден жабам деген ойлор болду эле, бирок ал оюмдан кайттым. Жана биз Телеграмдан деле активно суроо жоопторду кылып иштерди алып бара беребиз. Ага кошумча кылып, эгер кимде VPN жок болсо, VPN колдонбогон мекендештер үчүн биз имодон группа ачтык. Жана имодогу группабыздын ссылкасын мен описанияга таштайм. Описаниядан сиздер биздин Telegram, то есть имо группабызга өтүп, ал жактан дагы суроо жооп кылсаңыздар болот. Имодо дагы функционал Телеграмда эле жакшы бар экен. Бирок бир аз эми рекламалар чыга турган жерлер бар экен. Бирок ага чыдаса болот. Эми кийинки жаңылыктарга өтө турган болсок, урматтуу мекендештер, так, вот патент боюнча
жаңы мыйзам чыкты. Патент менен иштеген орусуз жана ой патент менен иштеген өзбекстандык жана тажикстандык эсе кирбеген өлкөнүн атууларына чынында аябай оор болот. Себеби булардын тапкан кирешесини муротко эсептейт дагы. 25 000ден ар бир адамга эсептейт айына. Мисалы үчүн күйөөсү там 25 000 таап, аялы 25 000 таап, айлык алып долларда иштей турган болсо, экөөнүкү бирге 50 000 болот дагы. Экөөнү ошол Россия территориясында жүрүүгө, патент төлөөгө мындай мүмкүнчүлүгү жетет деп эсептейт дагы. Анан балдарына бул эмне жетпей калышы мүмкүн, акчачы. Ошондуктан булар балдарын выдворение кылуу же өздөрүнүн кошо выдворение кылуу боюнча МВД, ФМС өзбекстандык жана тажикстандык атууларга ушундай кандай десем выдворение кылуу боюнча чечимдерди чыгарышы мүмкүн. Жана ошондой эле РУП боюнча биздин көптөгөн кыргызстандык мекендештер атасы, апасы, туугандары аркылуу РУП алышып, ВНЖ алган мекендештерибиз бар. Ошол мекендештер ушул маалыматты угуп койсун жана башка мекендештерге таратып койсун. Ужесточение башталды. РУП, ВНЖ алган мекендештер, кыргызстандыктар, угуп коюңуздар. Ар бир жылдын ичинде, 10 айдын ичинде сиздер 10 айдан кем иштебешиңиздер керек. Айткандачы, 2026 жылдын ичинде 10 айдан кем иштей турган болсоңуздар, сиздердин РУП, ВНЖ статусуңар аннулироваться этилет. Дагы бир жолу айтылам. Эгер бир жылдын ичинде, 2026 жылдын ичинде 10 ай иштебей турган болсоңуздар, сиздер официально, анда сиздер ВНЖ, РУП аннулирование болот. Мына ушул маалыматты айтып коеюн дедим. Мен ойлойм ушул маалыматты башка мекендештерге да таратып коесуздар. Жана биздин Telegram каналыбызда жаңы проекттерди баштап атам. Telegram каналыбызда дагы мына ужесточение боюнча суроо жооп кылып кеңири маалыматтарды бермекчибиз. Описанияда турган биздин ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кириңиздер жана имого дагы кирип койгуңуздар. Имуда дагы прямой эфирде биз сиздер менен ошол маалыматтарды талкууламакчыбыз. Ошол. Так, эми дальше эмне калды? Самозанятство, мекендештер. Самозанятство баарыңыздардын кабарыңыздар бар. Астта жазылып турат. ГПХ договор түзгөнү мен жардам берем. ГПХ договор түзүп 3 жылдан бери иштеп келем. ГПХ договор самозанятство боюнча кулагга шүгүр менде маалымат бар. И мага акыркы келген маалыматтарга караганда, менден жасаткан мекендештер, российский граждандер, кыргыз граждандар менен ГПХ түзгөндөргө почтага письмо келип жатыптыр. Мындай почтовый ящик бар го, подъездерге. Ошол жерге письмо, каттар келип жатыптыр. Ал катта сиз КПХ түзүптүрсүз, бирөө менен эми сиз страховой взнос төлөшүңүз керек деген каттар келип жатат. Бул эгер ошол сиз менен КПХ түзгөн иностранный гражданин, кыргыз гражданин тууганыңызбы, там башка бирөөңүздүн кимиңиз болсо дагы, эгер самозанятство аркылуу налог төлөп турган болсо, анда каттардан эч коркпой эле койсоңуздар болот. Сиздер ошол тууганыңыз, сиз жалдаган иностранный гражданин налог төлөп тургандыгы тууралуу справканы же чектерди көрсөтүп эле кое турган болсо, бул маселе өзүнөн өзү чечилет. Кантип самозанятство ачабыз? Самозанятство ачуу өтө оңой, урматтуу мекендештер. Баардыгыңыздарда госуслуги эмеси бар, колуңуздарда. Госуслугинин баарыбыз ачып калдык. Там биометрия тапшырып атабыз. Официальный подтверждение, көпчүлүгүбүздө госуслуги аккаунтубуз бар. Мой налог деген приложениени скачать этебиз. Play Market'тенби, Рустордонбу, каерден болсо дагы. Жана ошол мой налог деген приложенияга сиздер госуслуги аркылуу эле кирсеңиздер, жана ошол аркылуу создать деген баса турган болсоңар, стать самозанятым баса турган болсоңуздар, сиздерде самозанятость ачылат, мой налог дагы ачылат, жана ошол мой налог аркылуу сиздер көрсөткөн кызматыңыздардын баасыны боюнча чек чыгарып турсаңыздар, ай сайын сиздерде эч кандай проблема болбойт. Урматтуу мекендештер, самозанятость боюнча, кантип төлөө боюнча, кантип ачуу боюнча бул деген эмне, КПХ договору кандай чечүүсүз бар деген сурооңуздар көп боло турган болсо, жеке консультацияга жазылсаңыздар болот. Ошол ГПХ деген номерге жазсаңыздар, жеке консультация боюнча дагы сиздер менен сүйлөшөбүз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, бүгүнкү видеонун негизги маалыматтарын мен айтып бүттүм окшойт. Бул жерде кайсы маалымат калды? Эми көптөгөн мына Уралда, Средний Уралда дагы көптөгөн Россиянын башка чет региондорунда, Екатеринбургда, башка жакта
чектөөлөр чыгып атат мигранттарга, там таксиде иштебейт, биякта иштебейт, общепитте иштебейт деп. Көптөгөн почти баардык эле жерлерде ошол чектөөлөр биздин кыргызстандык мекенжайчилерге тийишеси жок. Себеби биз Россия менен Евразиялык экономикалык союзда турабыз. Ошон үчүн бизге биздин укуктарыбыз бар Совет арасындагы эмгек укуктарыбыз орус сатуулдары менен теңдештирилген. Ошондуктан бул маалыматтар боюнча эч кыжаалат болбой эле коюңуздар. Жана ошондой эле баласына налог төлөш керек, баласына патент төлөш керек, налог деген чектөөлөргө дагы сиздер кыжаалат болбой эле койсоңуздар болот. Ал дагы биздин Евразия экономикалык союзга кирген өлкөнүн адулдарына тиешеси жок. Ошол урматтуу мекендештер, Telegram боюнча айттым, айтып кеттим, кечирип коесуздар. Telegram боюнча айтып кеттим, самозанятость боюнча айттым, Путиндин мыйзамдары боюнча айттым. Мен ойлойм бүгүнкү биздин маалыматтар ушул. Эгер самозанятость тууралуу, ИНН тууралуу маалымат алгыңыздар келсе, комментарийге ИНН самозанятость деп жазып коюңуздар. Мен кийинки видеодо сиздерге кантип ИНН ачуу, самозанятость ачуу боюнча кеңири ушундай форматта видео тартып силерге чыгармакчымын. Ошондуктан баарыңыздардан комментарий күтүп калам. Баарыңыздар Telegram каналына кошулуңуздар. Ал жакта да суроо жооп кылалы. Кимде ким VPN чокпосо, бизди Telegramдан, WhatsApp'тан таппай калган болсо, анда ИМОдо дагы, ал дагы мына КПХ деген номер бар. ИМО аркылуу дагы биздин группаларга кошулуп, биз менен байланышсаңыздар болот. Анда эмесе кийинки эфирибизде, кийинки видеобузда жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Биздин видеого лайк басып, биздин каналга подписаться болууну унутпаңыздар.